школ садике деген жерлер болчу булар. Бүт сатылып кеткен. Токтом акимияттык болгон, Октябрьскийдики. Бирок жер Аламудундук болуп турганда ал кезде 4000 бала шаардын школ садиктеринде темселип жүрөт. Взятка берип. Баягы мунапыстын алкагында комиссиядан карап атабыз. Анан соц объекттери боюнча айтсак, соц объект Кырман бирөө саткан да акыры. Бирок же булар басып алганбы? Самат Керимкулов деген аким. Ошол айыл өкмөттүн бир кичинекей тоголок кагазы жок. Шаарга өткөрүп берсин деген. Октябрьский администрация тарабынан 74 участокка токтом чыгып кетет да, үй салганга. Жеке 2005-жылдарда. Ошон үчүн госрегистрде азыр бүгүнкү күнү дагы, мына 2024-жылы бүгүнкү күнү дагы бул жерде пустой болуп турат госрегистр. социалдык объектилерге жер бөлүп берүү маселесин да каралат. Бул конуш Бишкектин карамагына жаңы кошулган Кырман конушу. Мурда Аламудун районуна караштуу Лебединовка айыл өкмөтүндө эле 130 гектар аянтты ээлеп турат. 2000ден ашуун түтүнү бар. Бирок мектеп, бала бакча сыяктуу социалдык объектилер жок. Анткени 2005-жылы эле социалдык объектилерге деген 5,5 гектар жерди Октябрь районунун тургундары ээлеп алышкан. Ошол күндөн ушул күнгө чейин Кырман конушунун 4000ге жакын окуучусу шаардын ар кайсы мектептерине барып келип окушат. Кырман ушунун баарына бөлүнгөн школ садике деген жерлер болчу булар. Бүт сатылып кеткен. Мына үйлөр түшүп калган. Моол жер Кырман да, Моол да? Моол Кырман. Моол школдун орду, школ садик, школ спорт зал бирдемеси менен. Моол жерден башта ары карай эдеп турбайбы? Азыр госрегистрде Моол дагы эле пустой бойдон турат. Госрегистрде бүгүнкү күнү. Моол үйлөрдүн орду, кыскасы. Үйлөрдүн орду школ неме пустой турат. Бирөө саткан да акыры. Бирок же булар басып алганбы? Туп-туура. Туура суроо коюлуш керек. Туп-туура суроо. Айлам кел бирөө жок. Ошол 2005-жылы бул жерлерди бөлүп баштаганда бул жерди захват кылып алган Октябрьский районунун жителдери. Бул жерди себептегенде Аламидин районунун акими губернатор Чүйдүн Октябрьский районго Лебединовканын айыл өкмөтүнүн уруксаты жок эле Октябрьский районго берип койгон. Бир кичинекей тоголок кагазы жок. Кайсы губернатор? Кулмурзаев аким Керимкулов болчу. Самат Керимкулов деген аким. Ошол айыл өкмөттүн бир кичинекей тоголок кагазы жок. Шаарга өткөрүп берсин деген. Ошон үчүн госрегистрде азыр бүгүнкү күнү дагы, мына 2024-жылы бүгүнкү күнү дагы бул жерде пустой болуп турат госрегистрде. Себеп дегенде эч ким муну соцкультун ордун бергенге кыпындайт, акысы жок. Ошону бизге кайрып бериш керек. Же болбосо школдун ордун бизге башка бир чукул жерден место таап салып берсин школ. Биз бул боюнча Лебединовка айыл өкмөтүнө барып көрдүк. Айыл өкмөт убагында 5,5 гектар жерди берүү боюнча уруксат бербегендигин, иш жогору жактан чечилип бүтө электе, үйлөр салынып кеткендигин билдиришти. Бул тарапта деген ал мезгилде мындай болуп турду, ошол Бишкек шаарына өткөрүп беребиз деп, бул вопрос 2005-жылы көтөрүлүп, айыл өкмөттөн кагаздар дайындалып, губернатор менен мэриянын соглашениясы бар экен, протоколдук. Өткөрүлүп берилсин дегенчи. Ошонун негизинде айыл өкмөттөр кагаз дайындап, полный ошол Кырман конушун, включая сиз айтып аткан 5,5 гектар жерди город Бишкекке өткөрүп бергенгечи. Анан бул кагаздардын баары по ступеньке кетет, айыл өкмөттөн, акимияттан губернаторго чейин барып, анан өкмөткө соглашенияга жөнөтүлмөк да. Өкмөткө соглашенияга жөнөтүлүп, өкмөт границасын кабыл алгандан кийин толук кандуу Октябрьскийге өтмөк да. Бирок бул акт приемки аягына чыга элекке чейин эле Октябрьский администрация тарабынан 74 участокка токтом чыгып кетет да, үй салганга, жеке 2005-жылдарда. Ошонун негизинде азыркы жашап жаткан элдер ошол токтом негизинде үй салып жашап турат да. Ал токтом болсо, получается, токтом акимияттык болгон, Октябрьскийдики. Бирок жер Аламудундук болуп турганда ал кездечи берип аткан мезгилде акт приемка аягына чыкпай калган да. Кырманда азыркы тапта жеке менчик ири заводдор иштеп турат. Убагында буудай сактоочу кампы болуп, элге кызмат кылган кампа кийин жеке менчик тараптарга өтүп кеткен. Кырмандыктар менен заводдун жолу бир, күн сайын ири техникалар кирип чыгып турат. Жол тар болгондугуна байланыштуу жашоочулар мындай ыңгайсыздыкка нааразы. Биз мына 20 жылдан ашык болду ушул жерде эми отурукташканыбызгачы. Бизге мына бул жерде атайын мектеп, эми бала бакчанын орду сатылып кеткенине байланыштуу бизге мына бул жакта көрүнүп турган организацияны
мектепке бала бакчага алып берсеңер жакшы болот эле да. Себеби булар бизге аябай тоскоолдук жаратып жатат. Биздин жолдор аябай ичке болгондуктан тем более бизге маршруттар да аз кирет, кирбейт да даже да. Даже жок. Ана бул жерде организациялар аябай чоң машиналар кирет. Балдарга да тоскоолдук жаратып атат. Ана бизге ушул мектеп аябай ылайыктуу. Бул жерде да менчиктештирип кетишкен. Бул да биздин Лебединовка айыл өкмөтүнө кара чумурдачы. Ушул өзүбүздүн школдун эле ордун возврат кылабы, же болбосо бир школго ылайыктуу жер таап берсин да шаар. Ошол маселе, мамлекет ошону биз ошону требуйт этебиз. Карапайым эл. Себеп дегенде биз ар биринде мисалы ошол сайдике школго взятка берип, биз акча бергенге мүмкүнчүлүгү бары бар, мүмкүнчүлүгү жогу да бар. Туурабы? Анан ошол маселени бизге кайрып береби же чечип береби ушул маселе, же болбосо бизге шаардын бир жеринен школго место таап берсин, школ салып берсин. Кырман конушу Свердлов районуна жакынкы арада эле өттү. Андыктан акимге суроо салып көргөнүбүздө ал социалдык объектилерге орун издей тургандыгын, ал эми үй салынып кеткен 5,5 гектар социалдык объектинин орду кандай болсо дагы мыйзамдаштырылышы керек дейт. Вот аким ушу сиздерге караштуу Кырман конушу боюнча ал жакта соцобъекттин орду убагында сатылып кеткен экен. Азыркы учурда үй салып жашап жатышыптыр. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, ал жакта соцобъект жок, балдарыбыз мектептерге ар кайсы шаардын ар кайсы жактарына тарап жатат. Бизге ушул маселени чечип берсе жакшы болот эле деп эл кайрылып жатат да. Эми бул Кырман маселеси тетиги 20 жылдан ашык туруктуу жашап калган эл бар аякта. Ал жерде президенттин жарлыгына ылайык биз мунапс аркылуу аларды өткөзөбүз. Аларга тиешелүү кагаздар берилет. Бирок аны архитектура азыр 74 жакын үй бар ал жакта. 5,5 гектар жер жана бизге өткөн АТР алкагында тиешелүү бизге өткөн жерлер. Ал илгери ошол жерлер баягы Лебединовка айыл өкмөтүнө караштуу болчу да. Азыр эми бизге өттү. Аларды биз баягы мунапстын алкагында комиссиядан карап атабыз. Анан соцобъекттер боюнча айтсак, соцобъект Кырман конушу мындайча айтканда баягы рухий мурас менен чектеш конушта. Баягы бири-бирине чектеш. Рухий мураста бизде мектеп бар, бала бакча да бар. Жетиштүү, аябай чоң жакшы. Анан үстүнөн дагы азыр жана Өскөн Ордо, Салкын Төрү деген конуштарда өттү. Биз баягы соцобъекти тиешелүү жерлерди карап, азыр генпландагы азыр иштеп чыгылып атат. Азыр өзүңүздөр билесиз, жана Япониялык компания азыр иштеп чыгып атат генпланда. Генпланда бир сыйра карап, ошол жерден биз баягы социалдык объектилерге жер бөлүп берүү маселесин да каралат. Акыркы 2 жылдан бери муйурда мыйзамсыз жасалган иштер калыбына келтирилип жатат жана мыйзамсыз иш аткаргандар жоопко тартылууда. Ошол сыңары Кырман конушундагы социалдык объектилерге деп бөлүнгөн 5,5 гектар жер тилкесин ким бөлүп саткан, ким үй салууга уруксат берген деген суроо бар. Ошол кезде ким мэр, ким аким болсо да буга жооптуу экендигин айтпасак деле белгилүү болуп турат. Андыктан жакынкы арада бул иш боюнча укук коргоо органдары укуктук баа беришет деп ишенели.